Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн биз силер менен адабий окуу сабагын өтөбүз. Сабакты баштаардан алдын жагымдуу маанай түзүп алсак. Эмесе балдар алтын эрежени эске салсак. Мугалимдин сөзүн кун коюп угуу, убакытты туура пайдалануу, кийген алк эрежени сактоо. Эмесе балдар, бүгүнкү силер менен өтүлө турган темабыз түлкү менен сүлөөсүн. Сабактын максаты. Түлкү менен сүлөөсүн деген тема боюнча кеңири түшүнүк алабыз. Мазмунун айтып, ооз-эки суроолорго жооп беребиз. Бири-бириңердин пикириңерди угуп, достукка, ынтымактуулукка тарбияланабыз. Балдар, түлкү менен сүлөөсүн жумогун көркөм окуп беребин. Түлкү суу жээктеп келе жатса, алдынан сүлөөсүн чыгат. Саламатсыңбы, түлкү? Дейт сүлөөсүн. Саламатчылык сүлөөсүн. Ай, сенин териңдин жакшынакайын карачы. Ушундай жалтырак болуу үчүн сен эмне кыласың? Эчтеке деле кылбайм. Мен жасаганды сен деле жасайсың. Кантип? Үйрөтчү. Үйрөтөм, деди түлкү ичинен күлүп. Тиги музду көрдүңбү? Ошого барып жат. Күнү-түнү турбай жатсаң, мендей жалтырак болуп каласың. Сүлөөсүн сүйүнүп кетип, музга барып жатат. Жатып тоңуп калат. Ой, түлкү, мен үшүп кеттим. Жат, жалтырак болосуң. Териң калыңдап, жүнүң жалтырак болот. Ой, түлкү, чыдабай баратам. Чыда. Сүлөөсүн чыдабай кетип, туруп, жүгүргүсү келди. Бирок муздан ажырай албады. Көрсө, куйругу музга тоңуп калыптыр. Сүлөөсүн бардык күчү менен жулкунат. Куйругу үзүлүп кетет. Ошентип куйруксуз качып жөнөйт. Ошондон бери бардык сүлөөсүндөрдүн куйругу кыска болуп калыптыр. Балдар, тема түшүнүктүү эле болду окшойт. Эми практикалык иш жүргүзөбүз. Жомок боюнча сүрөт тартасыңар, суроолорго жооп бересиңер. Азаматсыңар балдар. Эми үйгө тапшырма, жомокту көркөм окуп, мазмунун айтып бересиңер.